Жогорку Кеңештин 12 депутаттан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү Кыргызстанда соттолгон, камалган саясатчылардын туугандары, жактоочулар менен жолугушту. Анда камакта жаткан саясатчылардын жакындары алардын камалышына тиешеси бар кызмат башчыларын жоопко тартууну талап кылышты. Марс Кыдыкбаев, УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев менен мурунку башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан алып гана тим болбой, жоопко тартыш керек деген талабын койду. Негизи кылмыш козгоордон мурун ошо кылмышын козгогон тергөөчүдөн кылмышын бекиткен, айыпкер катарында жоопко тартуу бекиткен, токтомду бекиткен прокурорлор ошол мыйзамсыз сотко жиберип, сотту мыйзамсыз чечим чыгарган сотторду, ошол сотко мамлекеттик айыптоочу катары катышып жаткан прокурорлордун баарын буларды токтоосуз кылмыш кызматынан албастан кылмыш жоопкерчиликке тартуу сунушун мен да киргизем. Сегизбаев менен мурунку улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Жолдубаеванын жоопкерчилиги каралыш керек, кызматынан кетип калып эле жоопкерчиликсиз калып атат. Ошол себептен мен сиздерден суранам, ушу комиссиянын жыйынтыгына киргизсеңиздер. Ал эми абактагы Канат Исаевдин бир тууганы Сегизбаев менен Жолдубаеванын Кыргызстандан чыгып кеткени тууралуу имиштер айтылып жатканын билдирип, алар жазага тартылышы керек деген талаптарга кошулаарын билдирди. Судебный решениянын баары каяктан келип аткан? Ак үйдө 7-этаждан команда менен болуп аткан. Ошону жоймоюнча сот системасын реформа кыла албайбыз. Соттор эмеге системага кантип жана отбор кылып атат, акча менен келип атышат. 25 000 доллардан 80 000 долларга чейин берип туруп, ошол системаны бузушубуз керек. Рахмат, азыркы мынакей жаңы шайланган Сооронбай Шариповичке абдан надежда болуп атат. Акыйкаттык болот деп атат. Абдан үмүттөбүз. Акыйкатты ушул 7-этаждан башташыбыз керек. 7-этаж киришпесин соттун чечимдерине, иштерине, кимге эмне бериш керек, кимди камаш керек, кимди акташ керек, бүт мояктан чыгып атат. Ошону токтотпосок болбойт. Саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаевдин маалыматы боюнча 33 киши саясий негизде куугунтукталган. Бир нече ай тергөө абагында жатып чыккан Дастан Сарыгулов абакта жаткан саясатчыларга чыгарылган соттук чечимдерди кайра карап чыгууну талап кылды. Ал үчүн атайын комиссия түзүп, анын курамына сот системасында тажрыйбасы бар юристтерди киргизип, саясатчыларга карата чыгарылган соттук чечимдерди дыкат иликтеп чыгуусун сунуш кылды. Антпесе мыйзамда аттаган сот, прокурор тергөөчүлөр мамлекеттен тыш чыгып кетүүсү мүмкүн деген оюн билдирди. Мамлекеттик комиссияга коомчулуктун өкүлдөрүн кенен киргизиш керек. Ким комиссиянын максаты эмне? Прокуратура эмне кылды акыркы 2 жылда, 3 жылда? УКМК эмне кылды? Сот тармагы эмне кылды? Ушулардын баарын комиссия териштирбесе, бул толук мыйзамдуу болбой калат. Анан мына комиссияга жанагы коомчулуктун, адвокаттардан, мына комитет коргоочу, саясий туткундарды коргоо комитеттен, ушулардан киргизип койсоңор, комиссия бара толук иликтеп туруп, анан толук бир чечим кабыл алса болот эле. Бир маселе. Мына 2010-жылы күнөөлүүлөрүн баары качып кетти, билесиз. Мына бүгүн бул иш айтып атат, Сегизбаев чыгып кеттир, Жолдубаева чыгып кеттир. Бул ушинтип антип чой бюрократия болуп отурганча бир дагы тергөөчү калбай калат. Ушул акмакчылыкты жасаган. Журналист Нарынаев мыйзамга сөз эркиндиги туурасында толуктоо, кошумчалар киргизилүүсү керек экенин айтып чыкты. Мына Американ конституциясына биринчи кошумча бар эмеспи? Незыблемая деген орусча айтканда. Ошол сыяктуу бир кошумчабы же беренеби конституция киргизип, эч качан сөз эркиндиги эч кандай чара менен эч ким тарабынан чектелбеш керек деген сыяктуу бир мындай бир аябай фундаменталдуу бир нерсе болсо, эч ким эч качан эч кимдин оозун жаба албайт дегендей бир болсо. Экинчи нерсе, мына КТРде башка жактабы пропаганда, мамлекеттик пропагандага тыюу салынат деген сыяктуу нерсе жөнүндө дагы ойлонуп көрүш керек го. Анткени булар мына ким айтып кетпеди бул жигит. Атамбаев булардын орду түрмөдө деп сүйлөгөн, ошондон кийин баары башталды деп. Депутат Жанар Акаев абакта жаткан саясатчылардын көпчүлүгү саясий мүнөздө соттолгон. Ошол себептен буйруктун негизинде камалуусуна тиешеси бар адамдарды жөн гана жумуштан алып коюу туура эмес. Камакта жаткандарды чыгарыш үчүн колдо болгон мүмкүнчүлүктөрүн баарын пайдаланарын билдирди. Жаңы президенттен үмүт кылып туралы, ошол кишинин анча-мынча аракети менен мына ушундай бир тенденция башталды. Ошол эле Канат Исаев, Садыр Жапаров, Өмүрбек Текебаев, Салянова, могул
элдик парламент, Бектур Асанов, бүт бардыгы мына Кунаконов бардыгы ушул саясий мүнөздө соттолгон. Акыркы убакта адамдардын тагдырын, саясатчылардын тагдырын саясий бандиттик топ чечип калган. Мына ушуга биз чек коюшубуз керек. Чай ичип отургандагы сүйлөшүүлөрдү жаздырып алып, бийликти басып аткан деп камап койгон була кандай? Мына Дастан Сарыкулов агабыз отурат, жанында таяк турат. Ушул кишини Ак үйдү басып алат деп 70тен ашып калды. Бул кишиге Ак үйдүн 6 эшигин ачып берип койсоң деле өз араң келет Ак үйгө. Бул киши кантип басып алат Ак үйдү? Басып алып эмне кылат бул киши? Эмне кереги бар мисалы? Телефондон биз баарын сүйлөшөбүз. Достор менен баарын сүйлөшөбүз. Ошонун бардыгын монтип камап койгон болбойт. Анан силерге рахмат. Биз колубуздан келишинче аракет кылдык. Көпчүлүк элибиз мындай кайдыгер болуп, жанагы интернетте пикир жазуу менен чектелип атты. Силер жашынбай саясий бандиттик режим менен ачык күрөштүңөр. Учурда Кыргызстанда бир катар саясатчылар түрмөдө олтурушат. Аларга коррупция, бийликти басып алуу сыяктуу айыптар тагылган. Андан тышкары экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына байланыштуу бир канча журналисттер миллиондук доого жыгылышкан. Соттолгондордун баары сот чечимдерин саясий буйрутма деп баалашат. Жодар Бузумов, Азамат Жумаделов, Next TV күндүн темасы үчүн.